Билим көптүк кылбас, өнөр аздык кылбас. Коомду тарбиялоодогу чоңдордун орду кандай билим менен орду? Чоңдордун орду чоң. Кандай тоскоолдуктар бар билим? Эч кандай тоскоолдук жок. Тоскоолдук адамдын аң сезиминде, башында. Ой, эмне мен окумуштуу болуп кетмек белем. Чет жактан келип эле биз деле баарыңар эле окуткуңар келет. Илим алуунун ошол түйшүгү, кордугу ашып барса мындай 1-2 жылда. Бирок илимсиздиктин кордугу бул дүйнө акырет. Саламатсыздарбы, бул Умтул подкаст жана анын алып баруучусу мен Аклай Бакешова. Билим көптүк кылбас, өнөр аздык кылбас. Биздин подкаст, биздин берүүбүз дал ушул коомдун келечегин тарбиялаган биздин чоңдордун билими туурасында болмокчу. Бүгүнкү биздин студиябыздын конугу Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Жогорку Кеңештин депутаты, коомдук жана саясий ишмер. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Негизи эле биз сизди азыр расмий түрдө тааныштырдык, бирок ошол менен катар дагы бир сиздин регалий деп койсок дагы болот. Биздин ушул бүгүнкү күндө чоңдорду жайылтууда чоң бир салымыңызды кошуп бизге амбассадор дагы болуп келесиз. Ошондуктан биринчи сизге ыраазычылык менен баштамакчымын. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мына ошол чоңдордун билимин жайылтуу, аларга кошумча билим алуу жана экономикабыздын дагы өсүшүнө мына ошо сиздин дагы салымыңыз өтө зор. Эң негизги суроо башынан болсун. Негизи эле бүгүнкү күндөгү коомду тарбиялоодогу чоңдордун орду кандай билим менен орду? Чоңдордун орду чоң. Аталып турбайм, эмне себептен дегенде, чоңдордун эң чоң миссияларынын бири кичинекейлерге өрнөк болуш да. Биз азыр сөз менен өрнөк болгон башка, бирок өзү өрнөк болгон башка да. Көргөнүң бой без правил болсо, футбол болсо, соткадан чыкпасаң, анан балаң оку десең, балаң укмак беле. Ошон үчүн чоңдордун илим билим алып турганы бул балдарга жакшы өрнөк, жакшы жол да. Ошондон мотивация алат, ошондон шыктанат. Ушундай кылышы керек экен деп, анткени ушу Капыр агайдын бир сөзү мага аябай жагат. Сөз чакырат дейт, үл кериштет дейт. Ошон үчүн илим билим бул мектептеги 11, азыркыча айтканда 12 жыл эмес да. Илим билим деген университеттеги 5 жыл эмес да. Бул формалдуу билим деп коет. Илим бул арабтардын бир макалы бар. Деп бул бешиктен тешке деген сөз да, баягы төрөлгөндөн баштап кабырга чейин деген сөз. Ошон үчүн бул жактан чоңдордун орду аябай маанилүү. Билим деген бул токтобой турган процесс. Анткени кече көргөнүң бүгүн жок, бүгүн көргөнүң эртеге эскирет дегендей. Ошон үчүн жаңыланып туруш үчүн бул өтө маанилүү нерсе деп эсептейм. Негизи билим алуу эч качан кеч эмес дейт да. Бирок бүгүнкү күндө биздин балким менталитетке туура келбей жатабы же биздин коом кабыл албай жатабы, кандай тоскоолдуктар бар, кандай факторлор ушул биздин баягы чектелүү болуп атат да ушул билим? Эч кандай тоскоолдук жок. Тоскоолдук адамдын аң сезиминде, башында. Ар бир адам өзүнүн башында. Өзүн өзү бир ушундай бурап алса, ушундай күйлөп алса, болду эми өтүп кетти убакыт, мен эми окуй албайм деп турган болсо, ал окуй албайт. Бирок тескерисинче жыл өткөн сайын адам тил үйрөнүш керек деп атпайбы, бир өнөр үйрөнүш керек деп атпайбы, көбүрөөк окуш керек деп атпайбы. Анткени ошондо адамдын картайуу процесси жайлайт экен. Акыл эси жакшырайт экен, руханий жактан да байып турат экен. Анан сөзү да өтүмдүү болот экен, үй бүлөлүк жашоого да бул аябай маанилүү. Анткени бир ырда окулум эле жубайлар бар аңгемеси түгөнгөн, а махабат түгөнбөгөн аңгеме деп. Бул түгөнбөгөн аңгеме. Илим билимиңди айтып олтурсаң, бул таркатасың. Аңгемеге да жакшы, сөзүңдүн бир маңызы болот, таасири болот дегендей. Ошон үчүн баягы окуй албайм, убактым өтүп кетти дебеш керек да. Мен Японияда жүргөндө бир жолу бир адам биз менен магистратурага келип калды, менден бир курс кийин. Ошол бир ошол мезгилдерде 65-70 болсо керек эле. Биздин профессор күлүп атпайбы, эми буга кантип буйрук берем депчи. Муну кантип урушам деп. Ошол мурда окуй албай калдым, азыр пенсияга чыктым, азыр окуп алайын деп келиптир да. Апам менен 73 жашында Куран окуганды баштады. Азыр эми биз менен талашып отурат. Бул жерде тажвиди мындай болот, мына эрежени билбейт экенсиңер деп. Ошон үчүн илим билим алыш эч качан кеч эмес. Ушу 70 жашында тил баштап 80 индети менен сайрап калгандар толтура. Бул билим менен өмүр бирдей эле кетиш керек да. Өмүр бүткөндө билим бүтөт. Ошого чейин окуйм деп ниет кылып коюш керек. Анткени илим алуу бул биздин салтта дагы, азыркы заманда дагы, динде дагы аябай бир жаратканга жага турган нерсе да. Ошон үчүн мындай бир сөз бар эмеспи? 1 саат илим алуу түнү менен же болбосо канча күн баягындай ыктыярдуу намаз окугандан да артык депчи. Ошон үчүн илим билим алыш керек. Буну бир кечигип калдык, өтүп кетти убакыт деп айтканга эч бир негиз жок.
Билим дегенде көбүнчө баягы дипломду колго алып же сертификат алуу деп түшүнөт да. Билим деп кечээ сиздин кайрылууңузду угуп отуруп ушунчалык көп түшүнүктөр келди. Билим бул биздин басып турган адеп ахлагыбыз деле, этикабыз деле баардыгы эле ошо билимге байланыштуу экен да, тарбия. Анан кечээ айтып атпайсызбы сиз, бүгүнкү күндө биз деген баягы кедей туристтерди тартып атабыз. Биздин мынакей башка жакта бизде ошондой эле мүмкүнчүлүктөр бар, бирок биз анчалык колдоно албай жатабыз. Балким бизде билим бир гана ошол диплом менен чектелбестен, балким ошол биздин ошол кызмат көрсөтүп жаткан биздин мекендештердин билим деңгээлинде, маданиятында болуп жаткан жокпу? Туура, билим десе эле биз баягы китеп деген нерсени түшүнөбүз да. Эми китеп бир тамчы, жашоо бул планетта чексиздик болуп атпайбы? Анан китеп деген эле билим деп коюп калганы билимге байланыштырып алсак бул туура эмес. Мындай китепти окубаган бабаларда да канча билим бар эле да. Менин чоң энем көп нерселерди айтып берет эле, чоң атам көп нерселерди айтып берет эле. Билесизби, көчөдө отуруштун илими бар, көчөдө басыштын да билими бар. Отурганга басып бараткан салам айтат, өйдөдөн келаткан ылыйдан баратканга салам айтат. Жаш улууга жашы кичүү салам айтат, атчан жөөгө салам айтат. Ушундай нерселер бар да. Мисалы чоң энем тамакты оң кол менен жедичү. Мен түшүнчү эмесмин, кийин түшүндүм, көрсө колдордун да орду бар экен. Кол менен бетти жуусуң, тамак ичесиң, суу ичесиң, сол кол менен бут жууйсуң, бышкырасың дегендей да эми. Балаң бир булгап койсо ошону жуйсуң. Ушундай карасаңыз, азыр эми сол кол оң колду аралаштырбай эле ичип аткандар болсо көзүмө кадимкидей көрүнөт да. Мейли ал Гарвард бүтүп келсе деле ушул көзүмө кадимкидей көрүнөт. Колун жуубай туруп тамак жебе деп айтчу. Эл менен чогуу отур, бирок турганда бирден туруп кете берсе болот деп айтчу да. Эл менен чогуу тамак баштаган, анан отуруп эле элди күтпөй баштап ийген бул чоң адепсиздик деп. Дастуркондун өзүнүн илими бар. Аял менен күйөөнүн мамилесинде чоң илимдер бар. Мисалы, күйөөнүн атын айтпаган жакшы деп койчу да чоң энем. Ошондо бир суйурмат болот деп. Мен муну түшүнчү эмесмин. Кийин мындай практикада деле көрдүк да, жана Данчик, Айба дегенден кийин мурдагы сый болбой калат экен да. Атасы деген такыр башкача экен. Көрдүңүзбү, илим, билим бул баардык тармактарда бар. Отуруштун, тамакты жерге отуруп ичсең, анан бутуңду мындай тизеңди ичиңе такап койсоң курсагың чыкпайт. Ашказанын 3/1 мындай алек болуп турат, бош болбойт. Ошого 3/1 суу, 3/1 аба, 3/1 тамак деген ошол болот дегендей бир илимдерди айтчу да. Биз болсо Пифагордун теоремасы менен Омдун законун билип эле тангес котангести билип эле кыйынбыз деп жүрөбүз да. Ал болгону жашоодо көп колдонулбай турган нерсе. Юпитердин диаметрин билгенде мага эмне пайда? Эң чоң планетада үйрөтүп койгон, эң чоң дарыя Амазонка, эң узун дарыя Нил деп. Жашоодо мунун такыр кереги жок экен да. Ошон үчүн илим, билим деген бул жашоо, туура жашоо, бирөөгө зыян тийгизбей жашоо, бирөөгө пайда келтирип жашоо. Ошол сыяктуу эле мен баягы министр болуп турган мезгилимде, маданият, маалымат, туризм министри болуп турган кезимде, ошон үчүн айтканмын да, жанагы таксисттер менен официанттарды окутуш керек деп. Анткени ар бир турист такси жалдайт, ар бир турист ашканага кирет. Бул мен ойлоп тапкан нерсе эмес, бул Сингапурда болгон мындай нерсе. Биз керек болсо баштаганбыз окутуп, туризм департаментинен биргеликте. Анан ушул туристтерди тосуп алуу, аларга мамиле өзүнчө бул искусство да. Баягы жылмаюу садага дейт. Адамдар эң кымбат нерсесичи анын денеси эмес, анын көңүлү. Бир жылуу жумшак төшөктө жатып, комфорттуу жүрсө деле адамдар орой болсо ошол көңүлүндө алып калат да. Жакшы мамиледе болсо, кыргыз айтат, ашың болсо да кашың болсун. Туристтерге ошондой бир мамиле керек. Күлүп жайнаган. Албетте эми жемиңди жедирбе, сатчың болсат, бирок күлүп жайнап, алсаң ал, албасаң жок. Бирдеме десе билбейм деп кетип калган, бул туура эмес. Ошон үчүн баардык тармакта бизге илим, билим керек, издениш керек, кечегиден бүгүн жакшы болуш керек, бүгүнкүдөн эртең өсүшүбүз керек, башка жол жок. Жакында эле бир практикамда бир айылдагы бир жеңебизге айттык да, окуй албайсызбы, бизде өзүбүздүн долбоордун негизинде бир акысыз окуу болот деле, анан кийин барып окуй албайсызбы десем, ой эмне мен окумуштуу болуп кетмек белем, анан кийин азыр деген ушинтип чет жактан келип эле бизди эле баарыңар эле окуткуңар келет деди да. Анан кийин азыр сиздин сөзүңүзгө таянып, бизде кыргызда негизи бул ата бабабыздан келе жаткан нерсе экен да. Бул ойлойт да, баягы чоңдордун билими бул кечээ эле бизге батыштан келип калды депчи. Бирок сиздин чоң энеңиздин айтымында оң кол менен тамактаныш керек, саламдашуу адеби, бунун бүт бардыгы бул деле билим да. Мисалы, кайненеси келинине келгенде балким тамак ашты туура жасоону, балким кол өнөрчү боюнча бул деле билим деп ойлойм да. Бизде болсо жаман айткым келбейт, бирок уйкуну көбүрөөк жакшы көргөндөйбүз да бизчи. Бүгүнкү күндө коом жакшы кабыл албай жатат да. Сиз мынакей чет жакка көбүрөөк чыгып жүрөсүз, негизи эле чоңдордун билимин жайылтууда айырмачылыгы кандай? Биз эгер уйкуну жакшы көрсөк жакшы эле болмок. Биз уйкуну
деле жакшы көрбөйбүз, бирок убагында уктабайбыз да. Мисалы, эми байпагыңды башыңа кийбейсиң да, байпактын орду бут. Ошол сыяктуу түн болуп эс ала турган учур. Европада деле ошондой. Кечки саат 9-да тып-тынч болуп калат. Эртең менен 6-да жашоо кадимкидей бакар-жака. А бизде түн ортосунда чыксаң деле ошол жашоо, күндүз деле бирдей эле жашоо аралашып кеткен да. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар. Эрте турбасаң бир күнүңдү жоготтуң, эрте үйрөнбөсөң бир өмүрүңдү жоготтуң деген бир сөз бар да. Ошон үчүн анан жанагы жеңгенин ою деле туура эмес баягы. Мен алым болмок белем ошентип жүрүп, алым да болбойт. Башка жагынан деле мындай жартып кетиш өтө кыйын да. Кеп алым болдум да эмес, болуш да эмес. Албетте, бул илим билим алуу убакыт алат, күч алат. Мындай бир каражатын кетиши мүмкүн. Эми бул машаккаты бар, кордугу бар да баягы. Билбей калсаң урушугасың, эки аласың дегенде мектептеги ченеммен алганда. Бирок илим алуунун ошол түйшүгү, кордугу ашып барса мындай 1-2 жылда, бирок илимсиздиктин кордугу бул дүйнө акырет. Өмүр бою деп да айтпайм, андан да узун. Ошо илимсиздиктин кордугун түбөлүк көргөндөн көрө бир убакытты бөлүп, курбанчылык кылып туруп ушул окуп коюш керек. Азыр алам десең илимди толтура. Светиңди өзүң оңдоп алсаң деле кандай сонун. Азыр бирөөнү чакырсаң, бир жерин туташтырат дагы 2000 алып коюп кетип калат. 2000 үчүн сен канча иштеп атасың? Ошол эле сууну туура пайдаланыш керек. Бул деле илим. Тамак жасаш деле өзүнчө бир чоң илим. Эркектин жүрөгүн ашказан аркылуу деген сөз бекер менен эмес. Бул аялга мамиле, күйөөгө мамиле, кайнене болуу, кайната болуу, баардыгын илим керек экен да. Мен ошого айтат элем. Баягы бактын түбүндө кол кармашып туруп эле сүйүшүп, күйүшүп калып үйлөнө бербей, канткенде жакшы келин болом, жакшы күйөө бала болом деген дагы илим керек. Бул эми жалпы жөнүндө да өзүнүн постулаттары бар. Антиш керек, мынтиш керек дегендей. Бирок келечекте каяка турмушка чыгарың белгилүү болуп калса, ошол жактын маданиятын үйрөнүш керек да. Мисалы, сен ал жака өзүң уставың менен барбайсың да. Ой, биздин айылда мындай болчу деп бара албайсың, сен ошол жака бардың. Бул орустарда макал бар эмеспи? Баягы бөтөн бир имаратка өзүңдүн уставың, эрежең менен кирбе дегендейчи. Ушундай бир окуя болот экен. Кыргызстандын бир жагында короон эркектер чыгып барат экен. Дагы бир жагында аялдар чыгып барат экен. Анан бул жагынан тигил жака барганда келин болуп барып калса, шыпыргын карматып койсо тартып турат. Мен бул жака короочу болуп келдим, шыпыргыч болуп келдим деп. Ошон үчүн ушундай бир нерселер бар да. Бала болуу илими бар. Мисалы, бала эч качан ата эненин алдына түшүп баспаш керек экен. Акырай карабаш керек экен. Эк тебегинен эбеге, ак тебегин атаңа деген сөз бекер эмес экен. Бир насаат айткың келсе, бир жолу айт дейт. Аны кабыл албай, мурдуңдун райын жөн отурчу деп койсо болду. Экинчи айтпа, аркасынан жоңа дуа тилек кыл дейт да, атам апам ушуну түшүнүп калса экен депчи. Мисалы, арак ичпе десе, баласы айтса, айтат да, сен эмне билесиң, ишиңди кыл. Мен сенин төрөлүшүңө себеп болгом деп коет. Экинчи айтпа дейт да. Анткени сен андан көрө ал сөзүн уга турган кишилер менен мамиле кылып, ошолорго айтып бер. Болбосо аркасынан дуа тилек кыл, кызматыңды кыла бер дейт. Жакшы мамиле кыла берсең, жүрөгү жибип бир күн сөзүңдү өзү угуп калат дегендей бир эрежелерди айтчу да. Ошон үчүн илим деген эми баардык жакта эле илим билим. Ошого жеңеге айтат элем, окусун, эгер алып болсо башка барып окусун. Убактысы да берекелүү өтөт, күйөөсү менен мамилеси да жакшырат. Мындай өзүнө болгон суйурматы да артат, балдарына үйрөтчү нерселер пайда болот. Өзгөчө эне медресе деп бекер айтпайт, энелер көп нерсе үйрөнүш керек. Ошол өтөт да. Мына уузчулук ким аркылуу келет? Эне менен. Чомокчулук эне аркылуу келет. Айтматов эгерде айым канапа болбогондо Айтматов болбойт эле, кара кызап болбогондо Айтматов болбойт эле. Ошолордун жомогу, ошолордун өткөн кеткен айтып бергени Айтматов болду да. Көбүнчө мына ошол баланын акыл эс тутуму энеден берилет. Энелер көбүрөөк билим алыш керек, көбүрөөк издениш керек экен да. Анан кийин жакында эмес, 1 жылдан ашып калды окшойт. Капысынан сиздин апакеңиз менен таанышып калдым. Сизди ошол жарык дүйнөгө жараткан ким экен деп угуп калганыман шыпылдап барып таанышып, Суусар эне менен таанышып калдым. Анан кийин негизи мен өзү көп сүйлөшө бербейм, бирок сиздин апаңыз ушунчалык өзүнө тартып алды окшойт. Көпкө сүйлөшүп отурдук, 2 сааттан да ашып кетти окшойт. Анан кийин мен айтып атам да, Нуржигит байке ушундай. Анан кийин өзүмдүн дагы эркек уулум бар да. Анан кийин багы тарбиядан коркот экенсиң да, багы келечекте жакшы инсан болсун дейсиң. Анан кийин кантип тарбияладыңыз эле, кандай купуяларыңыз бар деп сурасам, айтат, көбүнчө мен иштеп жүргөнмүн, атасы дагы иштеп жүргөн. Анан кийин ушу чоң атасы менен чоң энесинин көбүрөөк таасири бар деп айтып калды да. Негизи эле бүгүнкү күндө жаштар апасын атасынын акыл насаатын укпай кеткендер дагы бар да. Анан кийин сизге ошол чоң энеңиздин, чоң атаңыздын таасири кандай болду? Кыскача кептеп кетсеңиз. Чоң атам аябай мындай нарк билген, санжираны жакшы билген, эс тутум укмуш, куйма кулак киши болчу. Анан мындай бир сырдуу, анан бир сөздүк иши эле.
эс тутум аябай жакшы болчу. Чоң эне менен эс тутум андан да жакшы болчу. Чоң энем ушундай байбиче болчу. Кайсыл уyu, кайсыл күнү кандай аба ырайы болуп турганда туулганын бери айтып койчу да. Түкүн Кунажын өткөн жылы июндун 3-үндө баягы жамгыр жаап атканда, таң үрүлбүрүл атканда туулган ушул ошончо болуп калды деп анан таңай калчубуз да. Анан баягы япон магнитофон деп койчумун. Чоң энем бирдемени угуп калса, айтып берсе, өзүн да айтып берчү. Анан эми карыган кемпир деп жанымда шыкырта берет да бирдемелерди. Ошолорду кээрип алып чоң атам айтып берчү, түкөм өтпөдүбү, балам өтпөдүбү деп. Анан экөө эң кымбат бир болот экен да. Аял менен күйөө бири-бири сыйлаш керек экен, жашынан көңүлүн калтырбай. Анткени карыганда эң керек бири-бирине гана болуп калат. Балдары деле келет, бирге тамагын берет, акчасын берет, көңүлүн алат дагы жарым саатан кетип калат. Анан экөө ушу баарлашып отурганда ошолордун сөзүн угуп отурчумун да. Анан булар ушакты сүйлөчү эмес, өткөн кеткенди, тарыхты көп сүйлөчү. Анан биздин үйдө, чоң атамдын үйүндө болуп калдым да. Телевизор жок болчу, ошо телевизордун жок болгону менин бактым да. Азыр эми сотка, телефон, телевизор адамды кыйла буруп кетип атпайбы? Ошо экөөнүн сөзүн угуп, анан радио бар эле, радио угуп, ошол угуу маданиятына бул аябай чоң таасир этет экен. Анан радиодон дагы мындай сон нерселерди көп берчү. Советбек Жумадулов мисалы бир аудио китеп окуп атканда эсимде бар. Кожо жашта ырдап калчу, Эстебес Турсуналиев ырдачу, Гүлсара Момушева деген ушу деже ырдайт эле, Зейнеп Шакиева дегенди айтып калышат эле. Ошолорду угучу элем. Анан чоң атам чоң эне менен пенсияга чыкканда колдоп калдым да. Иштеген адам, өзүңүз деле иштеп жүрөсүз. Кечинде чарчап каласыз, балаңыздын анча-мынча бир кылыгын көтөрө албай каласыз. Алар эртеден кечке алек болгон мен болчумун да. Ушундай бирдемелерди айтып берип, көзүмө көңүлүмдү карап, тойдон эт алганча келип. Кийин ошончолук көнүп калгам, кийин ата энем үйүнө кеткенде деле биз жакын элешет болчубуз. Энем акырын бүкүрөйүп мындай ооруп калган. Акырын келип, барыбыз отурганда кулагыма акырын шыбырап, чоң атаң бирдеме алып келиптир деп камырдан кыл сургандай мен алып барчу да. Анан барсам этти туурап, май сайын коюп, таттуусун коюп, ушу мага карай көрчү да. Анан ошол деле жакшы экен. Чоң ата чоң эне бул атаң апаң билбегенди билет. Бул бир экинчиден убактылар дегенем болот. Үчүнчүдөн аларда бир арман болот турбайбы? Арман кандай? Мен иштеп жүргөн мезгилде балдарыма жакшы мамиле кыла албай калдым деп, ошол каталыктарынан тыянак кылып небереге жакшы мамиле кылат экен да. Ошого айтат, баягы баланы сүйөсүң дейт, бирок неберең үчүн өлгөнгө даяр экенсиң деп бекер айтпайт да. Баланы бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың деп ушундай бир жак орой болсо дагы. Анан жашоосунда бир эрмек болдум, кийин жайлоого кошо чыкчу элем. Баардыгы жайлоого чыдабай, телевизор көрөм деп кетип калганда мен жанында калат элем. Мен деле көргүм келчү, бирок көңүлүн ойлочу элем да. Анан бир жолу түшүмдө чоң энем өлүп калса, аябай кайгыргам да. Ушундай кайгыргамын, бир каймал түш экен, биринчи чоң атам кетти. Ошон үчүн баягы чоң атам кеткенде өзү бир 100гө жакындап кетти. Ушундай бир кабыргам эңшерилген да. Эми баарыбыз кетебиз. Бул кетпеген эч ким жок бул дүйнөдө. Өлүмгө даярданыш да илим керек болсо. Ошон үчүн ошолордун колунда чоңоюп калганын, тарбиясын алып калганын мен бир чоң бактым деп эсептейм. Адам баласы бир нерсени үйрөнүүдө же кадам таштоодо изденбестен биринчи кезекте бул үйдөгү ошол маданият, үйрөтүлгөн нерселер калыптанып калат экен да. Мисалы, кардын үстүнөн басканда деле бала изин таптап басат эмеспи? Азыр чоң атаңыздан калган сизге өткөн десек болобу же жуккан десек болобу 3 сапат. Чоң атам мындай кардуураак болчу го дейм. Кардуураак болчу, мага таятам аралашып кеткен. Таятам аябай мындай барбалаңдаган, ак көңүл, ал мындай чоң атам сөзгө сараң келет, таятам аябай сүйлөгөн киши болчу да. Анан кээде тамашалап калчу атам экөөбүз отурганда чоң атаң менен таятаңды экөөнү бириктирип жууруп, экиге бөлсө эки нормальный адам чыгат деп. Анан апам болсо таарынат эле, бирок мага эми таятам кандай аралашкан, негизинен чоң атам ошондой киши болчу, мындай бир сырдуу, сүрдүү, оңойлук менен кабак кашын ачпаган. Анан ишенген кишине гана мындай ачылып, чачылып сүйлөп берчү да. Чоң атама окшош жактарым кайсы болушу мүмкүн? Эми мына үйрөнгөн сөздөрүм көп чоң атамдан. Ошол жагы болушу мүмкүн. Анан чоң атам устачылыгы бар эле, мен анча деле мындай теше, кетменге анча деле жакын эмесмин. Өзү бала кезде аябай эле кара жумуш кылып чоңойдум, бирок эми 17 жашынан бери шаардап калбадым ба. Анан өңүмдө окшош дечү чоң атам. Чоң энем айтчу да, эң окшош чоң атама ким десем, сен, анан сенин атаң деп айтчу да, укум тукумунан эң окшош экөөңсүңөр деп. Бирок чоң атам мындай өзүнө аябай ишенчилүү да. Кээде мен күлчүмүн отуруп, атаңдан көрө мен ушуну угурагымда аябай чырайлуу болчумун да десе, биякта отуруп алып бүлкүлдөп күлчүмүн. Эми баягы жаш өткөн сайын адам окшотуп калабы же. Демек өзүнө ишенген да, өзүнө ишенген. Мындай өзүнө ишенген жагы бар болчу. Анан чоң атам мындай жаманды эч тарткыча чокага 5 тарт деп ушундай кишилер да. Мен мындай адамдар урушуп кетпесе экен деп
мамилелер бузулуп кетпесе экен деп тилеп турам. А чоң атам антип отурбайт эле. Адамга бир-эки түшүндүрөт эле, болбосо тарс дегенде чечкиндүү мамиле кылып коет эле, кээде ыңгайсыз абалда калат элем. Анан чоң атам аябай такыба болчу, аябай намазкан киши болчу, союздун учурунда деле. Дарасыз жүрбөйт болчу. Мен эң кызыгы ушу ооруп жатып калды акыркы күндөрү. Оорунан козголо албайт. Анан мен жанында дежурствода калдым, эми эмне болот деп отурабыз да бардыгыбыз. Ошондо мындай ишара кылды, ордунан тургуздум. Анан эмне кылат экен десем, колу мындай кылды. Суу дегенге эле араң жарады да. Десем, эптеп, септеп дарат алды. Анан селдесин кийгиздирди. Жайнамазды жайдырды. Канча күндөн бери анан сүйүнүп аттык. Чоң атам жакшы болду экен. Жакшы болуп калган турбайбы деп. Анан туруп, анан таяп турдум. 2 рекет намаз окуп барып жатты да ошо бойдон узап кетти. Ошондой тилеги бар эле да, намаз менен кетсем экен, дарат менен кетсем экен деп. Чоң атам ошондой киши болчу. Анан ошо карыганда да дайыма китеп окутат эле. Өзү окуйт эле. Анан өзү кыйналбасын деп мен окуп берет болчумун. Эң жакшы бир сыпаты бар эле, окуган китеп өзүндө калбайт эле, бирөөгө айтып берет эле. Таң калыштуусу, китепти кандай окуп берсем, ар бир бетин эстеп калып ошону айтып берет эле. Каармандарды, образдарды, окуяларды аралаштырып ийбей, чалкештештирип ийбей, ирети менен ушундай сонун айтып берет болчу. Жазуучулук акын жагыңыздан да ошо чоң ата жагыңыздан келсе керек э? Чоң атамда балким бар болгонго дейм. Анткени чоң атам бир жолу мага бир ыр жазып берем деп калды. Биз жаш кездерде гана эле деп. Анан кечинде чоң атам, апам болуп чогуу чай ичип атканда, чоң ата баягы ырыңыз жазып бербейсизби десем, мен ушундай жаман көрүп карады. Кайсылыр деп койду дагы. Анан атам менен апам кеткенден кийин эмне айланайын, атаң менен апаң көз чайтасың да алжып калыптыр дебейби караганда ыр жазып. Деп эмнегедир ошондой деген да баягы. Ыр жазып берем деп ошондой капы болуп туруп анан кийин жазып берген. Көрсө бир ак жайнак деген ыр экен да. Мен комуз ойногонду көрүп ушуну ырдап жүрсө деген экен. Анан олдо жайнак күжөн билги, опсуз күйдүн билдиңби деген бир саптар эсимде калган. Бирок мен аны бир толук деле жаттап кийин ырдабадым. Анан өзү чоң энем айтып калчу. Эми согушта андан эле чоң энем байбичеси эмес экен, чоң атамдын байбичеси башка бирөө экен. Согуш эми бирөө каза болду, башка болду. Анан ошондо дейт, чоң атаңан кат келген өзүнүн байбичесине дейт. Эми анда жаш келиндер да. Ошону дейт, бирөө үнүн чыгарып окуп берип атат дейт да. Сагындым алган жарымды. Дегенде бир-эки келин тамашалап атат дейт. Бу келесо эмнесин сагынат, бизди сагынбайт беле деп. Ошондон ойлоп койгом, чоң атам деле ыр жазчу экен депчи. Анан эми кийин тагдыр биригип, чоң энем экөө баш кошуп, ошентип акар-чакар болушту, Кудайга шүгүр. Агай, сиз ар тараптуусуз да, коомдук ишмерсиз. Сиз айтып коесуз, негизи саясаттан качып кутула албайсың. Эгерде коомдун өзгөрүшүн кааласаң да, каалабасаң дагы сен саясат менен алектенишиң керек болот. Ошол эле учурда акын, жазуучу, мынакей Улуттук каратэ-до федерациясында дагы жетекчи болуп жүрөсүз. Сиздин өзү кичинекей кезиңизде келечекте ким болуп кыялыңыз бар эле? Мен юридикалык факультет окугам. Кийин Америкада журналистиканы окудум. Кыргызстанда юрфакты бүтүргөм. Японияда мамлекеттик башкаруу эл аралык байланыштар боюнча магистратураны бүтүргөм. Эми кандай десем, саясат дегенде баары бир көрдүңүзбү? Ата менен апанын билими, ата менен апанын сөзү балага таасир этет. Апам сельсоветтин төрайымы болчу, атам совхоздо прораб болчу. Балким эгерде мындай эркин болуп Бишкек тарапка көчүп келсе, чоң карьера кылмак да. Мен ойлойм, менин оюмча атам министр болсо керек эле деп коем. Бирок чоң ата менен чоң энем ошончо балдардын арасынан тандап калган экен да, жанында силер болосуңар деп. Ошо айылда чоң ата чоң энемди карап, ошолорго кам көрүп жанында калган баласы ушул менин атам болгон. Ошол деле бир чоң бакыт болуп атпайбы? Чоң бакыт болуп атат. Сиз өзү негизи кыялыңызда кичинекей кезиңизде чоң атаңыз менен чоң энеңизге эркелеп жүргөн кезде ким болом деп кыялдачыңыз эле? Ошо айтып атканым, баягы ким болушума байланыштуу. Чоң атам менен апам менен баягы айылдык активисттер болгонуна байланыштуу, мындай кызматкерлер болгонуна байланыштуу. Сүйлөгөндө Усубалиевди сүйлөшөт эле, Масалиевди сүйлөшөт эле, Брежневди сүйлөшөт эле, Штаменко деп туруп, генералдык штаб согуш жылдарында деген китеп сүйлөшөт эле, Василевский, Жуковдор сүйлөшчү, Конев, Рокоссовскийлерди баарын угуп отурчумун да, экөө сүйлөшүп отурганда Сталин, Черчилль, Тегеран 43 деген кинону көрчүбүз. Ошондой болчу да, ата менен апамын сөз байлыгы, тематикасы аябай мындай кенен болчу. Кээде отуруп географияны сүйлөшөт эле, адабият сүйлөшөт эле. Бир кино көргөндө мен да ушундай таасирленип калсам, балам китеби мындан да жакшы деп коет эле, көрдүңбү китепке кызыктыруунун жолу. Китебин издеп жүрүп ошол заманда тапканмын жанагы Чалык ушу түрктөрдүн Ришат Нургентекинин бир Бозторгой деген китеби бар. Ошонун сериалы болгондо Феридени көрүп аябай жакшы көргөм дейм, жаш баламын, сулуулук. Ошондо китеби мындан да жакшы десе, китебин таап окуганмын. Ошентип атам менен апам
Масалиевдин билчүмүн, Кошоевдин билчүмүн, ошол мезгилде Таштанбек Акматовду Чорку советтин төрагасы кылып койду деп айтып калышчу да, ал өзү чабан эле киши болчу депчи. Ошолордун баары кабардар элем. Анан Кыймак улак турбайсызбы, баардыгын сиңиреткесиз. анан баягы мектепке барганда ким эмне болот десе, бирөө врач болом, бирөө дагы мугалим болом, бирөө дагы билбейм космонавт болом деп аткан мезгилде мен балким ушул ишмер болом деп айтсам керек. Ушундай саясатка болгон ниетим, тилегим бала кезден эле болгон. Бизде кыргыз эле балдары, кыздары, жаштар көбүнчө кыргыз тилибизди ушунчалык баягы катуу айтышым мүмкүн тееп аткандай сезилет да. Мисалы, өзү кыргызча сүйлөйт, орусчасы болсо акцент менен эптеп кыргыз байкеге «Остановите, пожалуйста» деп айткан учурлар бар. Же болбосо эки кыргыз туруп алып орусча сүйлөшкөн учурлар бар да. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө мисалы чоңдордун билими дегенде биз эң биринчи эне тилибизге кайрылышыбыз керекпи депчи. Анан ошо кыргыз тилибиздин, эне тилибиздин бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Ушул абалга жетип калганыбыздын себеби эмне? Майрамбек Осмонов ушуну айтып берди эле. Көрүнүп турат дейт, айылдан эле калганса. «Остановите, пожалуйста» дейт. Ана «возьмите сдачи» десе, я уже возьмила деп койду дейт. Эми кандай десем, ушул аң сезимге бул сиңген нерсе оңойлук менен чыкпайт экен да. Биз бала кезде кыргыз билими жок эле, илими жок эле, жапай болуп жүргөн, кечээ революция болуп, орустар бизди адам кылды дегенди сабакта эле айтып берет эле мугалимдер. Ошол нерсе сиңген, ошол нерсе дагы эле чыга элек. Мындай азыр деле башка тилде сүйлөшсө сабаттуу, ошол кыйын. Анан кыргызча сүйлөсө бул андай деле эмес да, бир провинциал, бул бир артта калгандай эле көрүнөт да. Ушул туура эмес. Мисалы мен кечээ Грузияга жакында барып келдик. Улан экөөбүз барып келгенбиз. Ошол жакта айтып берди мен Арчил Кукаладзе деген досум. 79-жылы орус тилин мамлекеттик тил кылабыз деди. Болсо Союздун күчөп турган учуру. Ошондо бүт интеллигенциясы, жашы, карысы, колхоздоштогулардан бери чыгып дейт, каршылык көрсөтүп, акыры Брежнев айткан экен, жөн койгулачы деп. Эми өзүнүн тилин сүйгөн бул улуучулук эмес, өзүңдүн тилиң сенин аманатың да. Кыргыз тилине кыргыздан башка ким күйөт? Албетте бил, англисче бил, французча бил, түркчө бил, күртчө бил, билбейм, кытайча бил, корейче бил, японча бил, урдуча сүйлө, хиндиче сүйлө, өзбекче, татарча бил, бирок эне тилиңди унутуштун эсебинен эмес да. Азыр эми короодо деле сүйлөйт, балдар орусча сүйлөйт, жаш балдар. Анан балам кыргызча билесиң, эчтен коркосуң. Атасы апасы келип, какой твой собачье делается, эмне дейсиң? Ошон үчүн кечээ ушундай күйүп сүйлөдү Надырбек Алымбеков жаштар менен жолугушууда. Тил сакталса эл сакталат деди. Тил сакталса жолубуз оңолуп кетет деди. Ошон үчүн бул ойлоно турган маселе. Эгер тил сактала берсе болду, бизде элдер толтура өңү биздей. Алтайлыктарды карагыла, хакастарды карагыла. Өңү биздей, бирок аттары Анна Петровна, Иван Сергеевич болуп калган. Кабы калат, маңызы жок. Кудай ошондон сактасын. Азыр мигранттар толтура. Алардын акчасын алып атабыз, бирок балдары тилди билбей калды да, маданиятты билбей калды. Оптом биз элди жоготуп атабыз да. Бул мен маданий геноцид деп айтат элем. Анан өзүңдүн тилиңди жактап сүйлөп койсоң эле улутчул, мындай артта калган, тар ойлонгон дегендерге мен түшүнбөйм. Эми биздин спикер кээде ушул жөнүндө катуу айтып коюп атат, анан эле аркасынан аябай сөккөндөр көбөйөт да. Өзүңдүн тилиңди өзүң сүйбөсөң, өзүң сактабасаң, бирок бул деген бир эле кыргызча менен жашайлы деген сөз эмес. Бирок тилди аябай сакташ керек. Тилди сиз деле билбейсиз кыргызчаны, мен деле билбейм. Чөңөр эмне экенин азыр көбү билбейт. Чөңөр эмне десем билеби? Учан тала десем билеби? Үйдүн кырбуусу деген эмне экенин көбү билбейт мисалы. Сөздөр толтура. Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычын бир 10 бет окугандан түшүнөсүң билбегениңди. Манасты 70 бет оку, ошондо түшүнөсүң канча сөздөрдү билбегениңди. Анан эптеп-септеп аз-маз сөздөрдү пайдаланып жүрөбүз. Бул активдүү сөз запасы деп коет. Пассивдүүлөр толтура. Ошон үчүн кыргыздын тилин жандантыш керек, гүлдөтүш керек. Анан кыргыздын тили манастан башка, жомоктон башка эчтекеге жарабайт деген нерседен кетишибиз керек да. Япондорду караңыз, биздикин деле тили бар, бирок ошол тили менен физикадан канча Нобель сыйлыгы чыкты. Өздөрүнүн тилинде эле окушат алар. Бирок канча деңгээлге жетип атат, ошондой бир тилге мамиле кылыш керек деп эсептейм. Агай, мен ойлойм да, ошол азыр эне тили жөнүндө козгоп калдык. Чын эле бүгүнкү күндө бул эң бир орчундуу маселелердин бири да. Анан былтырлары окшойт бир кино көрдүм, казак киносун көрдүм. Анан кийин ошол абакта жаткан бир орус бала бар экен, анан казактар чогулуп, анан кийин комуз ойнотса, кана домбураңды берчи, мен өлөң айтам деп атпайбы, орусча. Анан баардыгы карап, сен эмне казакча билесиңби деп атпайбы. Ошентсе, мен казакмын го, мен орус болсом да менин мекеним казак. Мен казакча ырдаймын, казакча сүйлөмөк түгүл, мен өлөң айтам деп тур, анан ошол жерден казакча ырдап кирсе болобу.
Анан ошондо мен билдим, негизи кино бул баягы 90 жылдарда чагылдырган бир кино экен да. Анан кийин ошол жерде дагы баягы маңызында бул ойлойм да, балким бул мамлекеттик буйрутма болушу мүмкүн. Балким ошол Руслан Акунга окшогон жакшы биздин продюсер, режиссерлор болушу мүмкүн, сценаристтерчи. Анан кийин ошондой болсо дагы мен ойлойм, казак тилинин деңгээлин таптакыр башкача деңгээлде көтөрдү. Мына ошол эле жаштар көрүшөт да, бул деген баягы анча мынча согуш, замандын бир чагылдырылган кино экен. Бирок ошол казакты көрүп, мага ушунчалык таасир калтырды да. Анан мен ойлоп атам, балким бүгүнкү күндө мисалы сиздерде мүмкүнчүлүк барбы? Ошол эле Руслан Акунбу же башка режиссер, продюсерлер мененби кыргыз тилин башка деңгээлге чыгаруу, сыйлоо, урматтоо. Биздин жогорку кеңештин депутатынын төрагасы дагы айтып кетет, сиз айтып атпайсызбы? Кыргыз тилге көбүрөөк басым жасайт депчи, балким орой түзмө түз айтпастан, балким кыйыртып сүйлөп ушул биздин негизи тил саясатын айтпай эле кала бериш керек. Анткени айтсаң эле геосаясат деген бар, башкача карагандар чыгат экен. Бирок билесизби, Тооронбек Садырбаев ал бекер айтып калыптыр да, кыргыздын кыргыздан өткөн душманы жок депчи. Сиз ушу тил саясатын, тил маселесин айтсаңыз, башка улуттар сүйлөбөйт деле. Кыргыздар эле өздөрүн өздөрү тебелеп жатып калат. Ар кимдин өзүнүн эрки, сен ушинтип жүрө бересиң, орто кылым тиги бу дегендей бир ойлорду айтыпчы. Бул ошон үчүн бир тилге мамиле ата менен апада өзгөрүш керек да. Балага эмне үйрөтсөң, ошо менен кете берет. Азыркы заманда соц тармактар бар, соц чөйрө бар. Ушул жака кирип, айылда орусча акценти жок сүйлөп тили чыккан балдар бар. Биз кого что деп баштаганбыз, туурабы? Родина моя деп. Китеп менен мугалимдерибиз эле араң сүйлөчү. Айылда бир дагы орус тилдүү адам болбосо. Бирок азыркылар ошол эле менин айылымда кичинекей балдар менен сүйлөшсөң, грамматикасы, окончание деп коет го, ошонусу, тыбыштары, произношение, укмуш, таң каласың. Көрсө, контент бар экен да. Ошон үчүн ал медиа тармагындагылар дагы бир жакшы контенттерди иштеп чыгыш керек да. Мына Дибелионс чыгып атат, бирок алардын контенти эле башка тилде болуп атат да. Анан эгерде ушул багытта бир чындап азыр тилге күйгөн көп, бирок иш кылгандар аз да. Акыл айткандар толтура. Ошон үчүн бул бир комплекс иш болуш керек. Жаш балдарга контент бул өтө маанилүү. Анан ата менен апа баласына жомок айткандар барбы? Мен өткөндө кыз менен сүйлөшүп отурсам, ата нөшөр деген эмне дейт? Ливен десем түшүндү, ошолбу деп. Анан азыр айылда жүрөт, мен апасынан сурандым, баягы чөптөрдү тааныштыр, бул партаң, бул ат кулак, бул жалбыз, бул ошол эле какым, бул болсо жанагы бака жалбырак, миң тамыр дегендердин баарын үйрөтө берчи депчи. Тил деген бул жөн эле тил эмес, бул география, бул фольклор, бул тарых, бул санжыра, бул бабалардын наркы. Тилди жоготсок биз, Кудай сактасын, данекти жоготуп калабыз. Бул үчүн өтө катуу иштеш керек. Демек бүгүнкү күндө биздин Гапар агайдын салымы өтө чоң деп ойлойм. Гапар агайдын 3 китебин байма-бай окучу болдум. Жанагы айтып коет эмеспи? Алдыда справочник болуш керек депчи. Ошондой эле Акыл эс маданият деген китебин мен астыма коюп алдым. Себеп дегенде көп учурда биз өзүбүз ката кетирет экенбиз да. Анан эмнеге биздин бүгүнкү күндө долбоорубуздагы ушул аймактардабы же шаар жергесиндеби ушул чоңдордун билимин жайылтууда эң бир чоң кадамдарды ташташ керек деп биз дагы сиздерге дагы сунушубузду киргиздик. Сиздер колдоо көрсөтүп бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул негизи чоңдордун билимин жайылтуу 22 жыл мурун келген экен да. Бирок акыркы мынакей 2 жылда ушул кичине болсо дагы бир кандайдыр бир таасир калтырып баштады да. Анан кийин ушул ата-энелердин мектебин дагы кошумча биз кантип жайлуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана кандай тоскоолдуктар бар деп жана сиз айтканда сиз жок деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда балким мынакей чет жактагы тажрыйба, Грузияга барып келдим деп атасыз, ушул чоңдордун билимин жайылтуу боюнча. Алардын тажрыйбасын бизде колдонууга мүмкүнбү? Азыр мынакей агайдын сабактары аймактарда өтүлүп атат. Андан тышкары маданият, адеп сабактарын, чоңдордун билимин жогорулатуу боюнча дагы биз кандай чет жактагы тажрыйбаны колдонсок болот? Көрүш керек, анан копияга алып келип коюш керек. Бул кыйын эле нерсе эмес. Мындай тартынбаш керек да, туурагандан, эгер жакшы бир өрнөк боло турган болсо, анан өзүбүздөгү жакшы ойлорду, мисалы ошол Гапар агайдын өзүнүн методикасы бар. Мен билгенден Бектур Исаков деген Таластагы агайдын өзүнүн методикасы бар. Ошол эле Сулайман Рыспаевдин өзүнүн методикасы бар. Жакшы Абдыкерим Муратов адеп боюнча аябай сонун материалдары бар.
баары курама темир курч болот. Бирөөнүн моделин алып, дагы иликтеп көрүп, ал моделди өнүктүрүп, кошуп, ташып, мындай өстүрө бериш керек да. Аманашвили деген бар азыркы заманда, ошол эле Луначарский, Макаренко дегендерди дагы деле окуп коюш керек. Алар эми жөн легендардуу адамдар болгон жок да. Азыр деле ушул азыркы заманда мыкты мугалимдер дүйнөдө бар экен. Окуу керегин ал, анан өзүңдүн улуттук наркыңа, населиңе, өзгөчөлүгүңө аралаштырып, журулуштуруп туруп, анан бир окуу модельдерин түзсөк жакшы болот эле да. Анан мамлекеттен да колдоо болуш керек. Бул окуу программасы бир эле китеп менен болбойт да, бул окуу методикалык комплекс керек, методология болуш керек, адистер болуш керек. Ошон үчүн эми капырагай баягы жеке демилгеси менен аракет кылып атат. Эми ушуну мен ошол эле өзүнө эле таркатыш керек деп айтпайм. Ушуну негизге алып туруп мамлекет колдосо, дагы бир команда бириксе, бир баш жакшы, эки баш жакшы. Ушуну бир бышырып туруп, сонун материалдарды чыгарып туруп, анан ошонун негизинде жайылса жакшы болот эле да. Бирок менимче мамлекет анча деле колго албай атат го бул нерсеничи. Эгерде апа менен ата окубаса баланы, биз жакшы окута албайбыз. Сиз айткандай, мударис болот белең, алым болот белесиң, бар эшекти мин дагы суу алып кел, же койду кайтарып кел десе, бала ошону угуп кетет да. Биз азыр мигранттарды тарбиялап атабыз көбүнчө. Паспорт алсам эле Россияга кетем дегенчи. Анткени ата менен апа илим билимди сүйлөбөй эле, дасторконун четинде түкүнчөнүн баласы миграцияга барып, мынча $1000 алып келип, анан атасына үй алып берип, апасына машина мингизип коюп тур дегендерди көрүп атат да. Ошон үчүн баягы сөздү да оңдош керек болуп атат да. Агай, бирок сиз айтып атпайсызбы, азыр мигранттарды тарбиялап атабыз депчи, анан кийин бир инсан менен сүйлөшсөң, кайсыл жактан экенин биринчи 5 мүнөттө эле билип койсо болот да. Анан кийин мен сиздин өмүр баяныңыз менен таанышканча мен ушу сизди Ош жергесинин тургуну экенин билбептерим да. Ошо Ошто төрөлгөнүңүз, кичимекениңиз Ош экенинчи. Анан кийин сиздин бир ырыңызды дагы мен ошону кулак куймак кылып жүрөм, көп жергечи. Бир эле Ошто эле мактабастан чет жерде жүргөндө жазсаңыз керек. Жалал Абад, Талас, Чүйөрөнү, анан Ошум, Баткеним депчи. Ошол ырыңыз мага дагы абдан чоң таасир калтырган. Анан кийин мен дагы балдарыма айтам, биз качан Америкага кетебиз деп калганда, мынакей биздин Америка. Мына биздин өлкө, мына ушуну биз деген өнүктүрүшүбүз керек, чоңойтушубуз керек депчи. Мен ойлойм, ошол сиздин ырыңызды көбүрөөк байма-бай айтылса, жайылса, балким биздин ошол мигранттарыбыз дагы ошол эле акчаны бул жерден тапса болот. Ошол эле ыкманы бул жерден колдонсо болот. Балким мынакей азыркы учурда көп жакшы жаштар бар, чет жакта окушуп атат. Бул жакта шарт түзүлбөгөндүктөн ошол жакта калып атат да. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик кандайдыр бир пландар барбы, программалар, ошол мигранттарды кетирбей ушул жерде кармап калуу, жумуш орундарын түзүү, балким ошол чет жакта окуп жаткан биздин абдан илимдүү, билимдүү балдарды кайтаруу боюнча. Эми кетем деген келиндин көңүлү жок деп бекар айтпайт. Эмнегедир кичинекей кезинен эле мен чоңойсом Америкага кетем дегендер көп эди азыр. Жаштыл грин карт деп коет, ушуну алабыз деп кезекке тургандар толтура. Бирок билбейм, мен мекендей жерди баары таппайсың дейм да. Анткени ал жакта балким бир аз акчаны жакшы табасың, бирок баарлашып келейин десең досуң жок, катташайын десең тууганың жок, сырдашып отурайын десең классташың жок, чер жазып эне тилде сүйлөйүн десең сени уга турган адам жок. Баары бир ошого жанагы Надырбек Алымбековдун бир чыгармасы бар, болгон окуя экен. Германияга 90-жылдары бардык дейт. Мамлекеттин атынан Кыргыз маданият күндөрү дегенден барсак дейт. Эми кыргыздар өзү эле отурабыз дейт, аркабызда немистер отурат дейт. Бир убакта карасам, Дилшат Кангелдиев ырдап аткан дейт. Ошондо айланайын кыргызым ай, үнүң кара, комузуң кара, кийимиң кара. Бул мындай кыргыздын да эл жок деп коет дейт. Карасам, сүйлөп аткан немис экен дейт да. Анан таң калдым дейт. Анан бүткөндөн кийин атайын кармап калып ошо киши менен сүйлөштүм дейт. Кыргызча сүйлөдүм, кыргызча сүйлөдүм. Каяктан билесиз, мен Таластан келген немисмин деп коет дейт. Көрдүңүзбү? Буларың дейт, эми немистериң жакшы эле экен деп коет экен. Бирок булар эртең менен жумушка барат, кечинде келип үйүнө кирип кетет. Бизде мындай аш жеп, анан жанагындай эмне деп коет эле, камыр жеп, 5 бармак жеп отурмай буларда жок экен деп коет эмиш. Буларда жок экен. Мындай катташуу, киришип чыгышуу кошуналар менен андай нерсе буларда жок экен. Баары кыргызда эл жок экен деп коет эмиш, байкуш көрдүңүзбү? Ошон үчүн ушундай да окуялар бар да. Кыргыздын жери сонун, менин агам кечээ ажыдан келди. Ой, бейисте иштей турбайсызбы дейт. Бишкекте ысып атабыз го. Үй аябай ысык болчу, келип, ысыган жоксузбу десем, ай, ушуда ысыкпы деп атпайбы? Ушта ысыкпы дейт. Тиякта баягы тандырда апалар нан жаап атканда тандырга жакындаганда бетиңе лап деп урат го. Ошондой ысык да. Ошону салыштырып айтып атпайм мен, мындай ысык тандырдан эле көрдүм эле депчи. Бул да ысыкпы деп атпайбы? Азыр эми тогу айылга кетти. Ал жакта айтат, ай, бейиште турбайбызбы депчи.
Ошон үчүн эми мекенин кадырын албетте ал жака барганда жакында мен бир Элчин деген досума жолугуп келдим. Бакуда, Азербайжан. Анан Мушфик деген дагы бир досу бар эле, Америкада чогуу окуган. Ошол Америкага кетип калыптыр. Азыр айтат дейт, Элчин, мен Америкага басып бергениме аябай өкүнөм. Ушунчалык өкүнөм. Бирок эмне кылам эми, балдар бияктык болуп калды деп айтат экен да. Ошон үчүн эми көп эл болсок мейли эле, эгер Кытайда көп болсок айтат эле, жарыман көбүн кетип калчу, ушу дүйнөнү багынтырып алалы деп. Бирок аз болуп атпайбызбы? Кеткен деген сөз албетте бүгүн турмуш жакшы болгон менен эртең балдардын менталитети башка болуп калат да, ошондон коркуп атам. Бала маданият тилин жоготсо болду, ал кыргыз эмес. Агай мынакей чоңдорду жайылтууда азыр айтып атпайлыкпы, жумуш орундары жок деп атабыз, бирок ошол эле учурда бүгүнкү бизде экономисттер, юристтер көп, блогерлер көп, баардыгы эле блогер. Бирок бүгүнкү күндө басуу талапка күч кесиптер бош орунда турат да. Бүгүнкү негизи эле Кыргызстанды өнүктүрүүдө кайсыл кесиптер бизге жетпейт деп ойлойсуз? Кайсыл кесиптерди толукташыбыз керек? Баягы завод, фабрикалар деп атпайбызбы? Мына мисалы, уран иштеп турган адистер бизде жок экен. Алтынды өзүбүз иштете албайт экенбиз. Иштетсек деле колубузга бир лопатканы берет, ошого эле жарайт экенбиз да. Мындай бир ошон үчүн чоң өндүрүш, кен байлык иштетүү, жол куруу, завод куруу, технологияларды иштетүү, IT тармагындагы адистерди көрүп чакырса жакшы болот. Ал эми ушул андрогогика бул чоңдордун билимин жайылтууда биз кандай иштерди жасашыбыз керек? Эми мындай ыраттуу мамлекеттик саясат керек. Закон түрүндө бекисе, анан улуттук программа бир болсо, жерлерде бир борборлор ачылса, ошол жакта бир адистер чечилсе, окуу программалар иштелип чыкса, кадимкидей чоңдорду тартсак, ким билимин көтөрсө, ошого бир айлыгына кошуп беребизби, же бир жумуш орундарын түзүп беребиз, балдар кызыккандай болуш керек да. Ошого окшогон бир ушундай бир мамиле, ушундай бир саясат керек го деп ойлоп атам. Бүгүнкү күндө негизи эле мынакей ошол жогорку кеңеш аркылуу андрогогиканы жылдырууда кандай салым кошо аласыздар сиздер? Биз эми мыйзам чыгаруу органыбыз, эгерде бир керектүү токтом болсо кабыл алып берели, эгерде бир мыйзам кабыл алып берели, бул бир. Экинчи, биздин контролдоочу функциябыз бар, ошонун аткарылышын өкмөттөн талап кыла алабыз. Эмне кылып атасыңар, канча акча бөлдүңөр? Үчүнчүдөн, биз бюджетти бекитип беребиз. Эгер бир так программа, план болсо, стратегия болсо, тактика болсо, ошого жараша каражат бөлгөнгө да жардам бере алабыз. Агай, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин эфирдин жыйынтыгында биздин коноктор үчүн онлайн бир окутуу деп койсок болот, үйрөн, лайфхак. Кандай бир кеңеш айтат элеңиз? Жубайларга айтат элем, колдон келсе бириңдин атыңды бириң атаба. Баягы кыргыз бекеринен апасы, атасы, баатырым, ханышам дегендерди айтпаптыр да. Чындап эле анан азыркы президенттердин атын атаганыбыз деле менимче туура эмес. Түкүнчө. Кыргыз качан ошончо эле. Кыргыз Белиш, бегем, илгери баягы хан заманда ханым, ажоом, билбейм, молдекем, даткам деп эле жүргөн да. Азыр эми ханым деп айтпасын, ажоом деп айтпасын, жөн эле урматтуу президент мырза, бүт дүйнөдө протокол ошондой. Мен бир дагы америкалыктын мистер Байден деген угуп элекмин да. Мистер президент эле деп коет. Же фрау Меркель дебейт, фрау канцлер эле деп коет. Ошо бир атын айтпаганда баягы бир 60 деген бир киши бар экен, келиндери 2-30 деп тергеткен да, бул бекеринен эмес да, сый урмат. Ошол сөз анан өзү болот экен да, адамдын атын бир айтып алгандан кийин сен деп алгандан мамилең өзгөрөт. Анан кээ бир жубайлар бирин-бири сиз деп сүйлөйт, ошол деле жакшы экен. Мен чоң анем өмүр бою сиз деп сүйлөдү да, абышкасынчы. Анан сыйды чакырат экен. Ошол, анан эми лайфхак ушул, үй бүлөлөрдө ынтымак болушун каалайт элем. Бизде тойго ушундай жасанып барат кыздар, келиндер. Эми күйөөлөр деле тааныбай калат ушул мезгилде, бирок үйдө күйөөсү келгенде өзүн карабай эле тосула берет да, чачын, кээ бирлер айтат, чачын деле тарабайт, бетин деле жубайт, колунда шыпыргы, анан кийин жанагы жыртык халат, ушул туура эмес, эркек көзү менен сүйөт деген туура да. Өзбек туугандардын бир ушул сыпаты бар. Күйөөсү келатканда сөзсүз убактысын бөлүп, жасанып, атырын себинип, бул маанилүү нерсе үй бүлөлүк жашоодочу. Ошол үчүн эркек бир сапардан келгенде же күндүзү келсин, же айтып коюп келсин дейт да, сюрприз болуп кирип келбесин дейт. Бет башына бир маска коюп жатса, бадыраңдарды кесип алып жатса, ошол нерсе көңүлгө сиңип калса, мындай мамилеге таасир этет деп коет. Ошол эми ынтымак бололу. Сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Биздин студиябыздын коногу саясий коомдук ишмер, жогорку кеңештин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович болду. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө мына ушул чоңдордун билимин жайылтууда бизге амбассадор болуп, жана ошондой эле коомдогу
келечектеги коомду тарбиялоодо чоң салым кошуп келе жаткан мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Умтул подкаст болду. Билим көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт. Кызматта Акылай Байкешова болду. Саламатта калыңыздар.